Жогорку кеңештин спикерлигине шайланганына эми гана 15 күн болгон Канатбек Исаевди депутаттар кайра ээрден шыпырып түшүрүү аракетин башташты. Айрым эл өкүлдөрү ага ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоп жатышат. Мындай демилгеге эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Депутат Сайдулла Нышановдун белгилөөсүндө бул саясий оюн. Ишеним көрсөтпөөнү 20дай депутат демилгелеп жатат. Эгер ал фракциядан же көпчүлүк коалициядан болсо ачык чыкмак. Айтымында төрага Исаев өз милдеттерин так эле аткарып жаткан болгону, кызматына киришип жатып мамлекет башчысынын милдетин аткаруудан баш тартып койгону анын чоң катасы болуп калды. Ансыз деле парламенттин акыбалы өтө оор да азыр. Элдин көпчүлүгү баягы ишенбей турат, мөөнөтү бүттү деп турат. Анан биз анын үстүндө мындай маселелер жашаганыбыз туура эмес деп мен кол койгондон отказ кылдым. Канча депутат кол койгонун билбейм, менин угушума караганда ошол 80 уже чогулттук деп атыптыр да. Дагы бир депутат Жанар Акаев ишеним көрсөтпөө боюнча депутаттардын арасында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын тастыктады. Анын айтымында Канатбек Исаев алдыдагы президенттик шайлоого катышышы мүмкүн. Ошондуктан ал өз каалоосу менен эле кызматтан кетип калышы ыктымал. Президенттик шайлоого катышам деген ою бар экен деп уктум да мындай депутаттардын арасында. Кимдер катышат, дагы кимдер талапкер билбейм. Балким Мыктыбек Абдылдаев дагы коет, кайра коет экен деп угуп атам азыр. Эми бир аксакал бирөөнү коет болушубуз керек. Эгерде бирок депутаттардын көбү эле кол коюп койгон болсо, Канат Исаев өзү эле кетсе керек эми, талашып отурбайлычы. Мен азыр айттым аларга, сүйлөшүп эле мындай кылбайсыңар, недоверие кылып отурбайлы. Сүйлөшүп эле ал эле итаглеп кандидат болсо. Бирок төрагалыкка эң негизги талапкер катары Садыр Жапаровдун саясаттагы санаалашы референдум өткөрүүнү кызуу демилгелеген депутат Талант Мамытов көрсөтүлүп жатканы белгилүү болду. Бирок ал өзү мындай маалыматты растаганда төгүндөгөн да жок. Маселени көпчүлүк чечээрин белгиледи. Деген менен спикерликке шайланып калса ал иштөөгө даяр экенин жашырган жок. Бирдиктүү жооп бериш кыйын азыр. Бул парламентте 120 депутат бар. Алардын пикири, ошол пикирине карата бул маселе чечилиш керек деп ойлойм, бирок мыйзам чегинде. Ошол милдет жүктөлө турган болсо, сиз өзүңүз тартып кете алам деп ойлойсузбу? Өзүңүзгө ишенесизби? Массалык маалымат каражаттарында сөз чыгып калды. Болгон ошого комментарий берип атам. Анан ошондой маселе болгон болсо, албетте мен дагы ойлонуп чечим кабыл алам. Ал эми төрага Канатбек Исаев өзү ага ишеним көрсөтпөө үчүн депутаттар кол топтоп жатканын эми гана укканын айтты. Бирок ал парламентарийлердин мындай демилге көтөрүүсүнө буга чейин эч кандай негиз жок болчу дейт. Эми ушундай бизге имиштер жетти, ушундай кол топтоо процедурасы башталыптыр депчи. Эми конкреттүү ал бизге жогорку кеңешке келе элек. Келсе анан көрөбүз, эгерде келе турган болсо. Сиз президенттик шайлоого катышат деген да маалыматтар чыгып атат. Эми аны убакыт көрсөтөт. Азырынча эми катышыш үчүн жеке өзүм чечим кабыл алыш керек, партия чечим кабыл алыш керек. Бизди колдогон күчтөр эгерде ушундай чечимди чыгара турган болсо, анан кийин ошого жараша анан биз. Канатбек Исаев 13 октябрда спикер болуп шайланган. Мыйзам боюнча ал Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенден кийин президенттин милдеттерин аткарышы керек эле. Бирок Исаев анда Садыр Жапаровдун пайдасына баш тарткан. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин төрагасына ишеним көрсөтпөө үчүн 40тан кем эмес депутат демилге көтөрүшү керек. Азырынча демилгечи эл өкүлдөрүнүн тобунда кайсы парламентарийлер бар экени белгисиз. Спикерге ишеним көрсөтпөө маселеси жогорку кеңештин эртеңки жалпы жыйында каралары күтүлүүдө. Төраганы отставкага кетирүү үчүн парламентарийлердин 3төн 2синин тагыраагы 81ден кем эмес депутаттын добушу зарыл. Эгер кийинки спикер Талант Мамытов болуп калса, анда баш мыйзам боюнча шайлоого аттанган Садыр Жапаров мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын ага өткөрүп берет. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.